Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Говорит ТВ интернет телеканалы ушул жумада экинчи дебатты өткөрүп жатат. Бүгүн да биз чоң көйгөйлүү теманы алып чыгып атабыз. Берини мен Кайыргүл Урумханова алып барам. Биздин дебат Next TV телеканалында жана биздин баракчаларыбызда да көрсөтөт. Азыр биз түз эфирде иштеп жаткан убак. Биздин дебат 3 раундтан турат. Биринчиси темага ылайык позицияларды такташуу. Буга 2 мүнөттүк чектөөлөр киргизилген. Экинчиси элдин үнү, үчүнчү сунуштар кандай болушу керек. Бүгүнкү Кудайга шүгүр деп жашап келгендерге кошумча жүк, электроэнергияга болгон баа кымбаттайт деген темадагы Майдандын катышуучулары менен тааныштырып өтсөм. Жылдызкан Жолдошова Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Сайдулла Нышанов Жогорку кеңештин азыркы депутаты, Сапарбек Аргынбаев энергетика боюнча эксперт, Түндүк электрик ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү, Адылбек Улуу Абай отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин тариф жана бааларды жөнгө салуу башкармалыгынын башчысы. Саламатсыздарбы? Садыр Жапаров энергетика системасы терең кризисте экенин белгилеп өтүп, бул көйгөйдү чечүү үчүн жана ушу биринчи кадамдардын бири болуп, кезекте электрдин тарифин көтөрүү зарыл экендигин айтып чыкты. Жана ошондой эле сунуштарын да киргизди да, бирок бул азырынча сунуш катары деп кабыл алсак болот. Анткени август айына чейин бул сунуш дагы өзгөрүлөбү билбейм, бирок азыр биз ушу отун жана энергетика комплекстин агенттиктин жүйүлүү мындай айтчу чоң бир материалдары бар экен. Ошону биз биринчи угалы жалпак тил менен айтып кетсеңиз, кайсы сунуштар ошол биз кымбаттады деп эл айтып атса, бирок кымбаттаган жок деп мындай аткаминерлер айтып атат. Анткени мындай кедейлерге бул тиешеси жок дегенди айтып атат да. Кедейлер ким жана байлар ким, ошо боюнча да биз кеп жүргүзөбүз. Азыр ошо айтып кетсеңиз жалпак тил менен сунуштар кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министрлиги тарабынан 1 мартта 21 жылдын жол карта ошо орто мөөнөттүк тарифтик саясаттын долбоорун ишке ашыруу боюнча жол картасы бекитилди. Бүгүнкү күндө энергетикалык компаниялар өздөрүнүн пландарын киргизди, холдингке киргизилди. Холдинг өз тарабынан бул пландарды, расчетторду, пландардын изилдеп, анализдеп иш алып барып атат. Андан тышкары бүгүнкү күндө ошо жол картасын ишке ашыруу боюнча рабочий группалар түзүлдү, консультациялар жүргүзүлүп атат. Негизгиси эл алдына коомчулукка талкуулаганга 21 майда белгиленди. Ошо 21 майда долбоорду, орто мөөнөттүк тарифтик саясаттын долбоорун коомдук талкууга киргизилет. Ошо бир айдын ичинде керектөөчүлөрдөн, биздин жарандардан сунуштарды алабыз. Ошо сунуштарды карап, изилдеп, ошолордун жыйынтыгы менен бул долбоор министерство жанагы ведомстволорго согласованияга жөнөтүлөт. Ошол өзүнүн процедурасы менен кетип атат. Ага чейин белгилеп кеттиңиз, ошо август айынын ортосуна чейин буюрса ишке ашат деп пландаштырылды. Азыр ушу канча 1 киловатт саат үчүн биз 77 тыйын бардыгыбыз төлөйбүз. Ошондо кандай өзгөрүлөт тарифтер? Ким кандай төлөп калат? Жаңы бул долбоор дагы бир жолу белгилеп кетем. Бул долбоорго ошо калк үчүн ошо төмөнкү тарифтерди сунуштап жатабыз. Бийик тоолуу шарттарда жашаган керектөөчүлөр үчүн жанагы 700 жана 1000 деген киловатт нормаларды жокко чыгаруу. 1 сом 04 тыйын деңгээлинде тарифти сунуштайбыз. Бул 1 сом 04 тыйын каяктан келип чыккан?
ошо гэстердеги өндүрүлгөн электр энергиянын өз наркына ошону бөлүштүрүп жеткирип берүүнү эсепке алганда ушундай 1,04 тыйынга чыгып атабыз. Ал эми жөлөк пул алышкан муктаж жарандарыбыз үчүн ошо 74 тыйынды сунуштап жатабыз. Бул топтогу керектөөчүлөргө жанагындай нормаларды дагы алып салганга барып атабыз. Безлимитное потребление болот да. Бул жарандар ушул топтогу керектөөчүлөр үчүн. Бул 74 тыйын бүгүнкү күндөгү башкача айтканда 2020 жылы электроэнергиянын өз наркынын 50%. Ошону сунуштап жатабыз. Бул колдоо иретинде ушундай кадамдарга барып атабыз. Белгилеп кетиш керек, бул накта электроэнергетиканын өзүнүн эсебинен да, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн жараша ушундай сунушталып жатат. Бул 100.000 адам, аярлуу катмар 150. Бүгүнкү күндө 110.000 адам болуп атат. Бул 6 миллиондон 110.000 адам эле ушу 74 тыйындан светке төлөп калат, Бүгүнкү күндө ушул сан айтылды, бирок бул сандар дагы такталат, дагы сунуштар болгон каралат. Бул цифра менен токтоп калбайбыз, дагы каралышы керек. Рахмат. Биз свет десе эле баарыбыз чуулдап калабыз, ушинтип эле калды да, ушу жума ушу светке баа көтөрүлөт деген уккандан бери эле биз баардыгыбыз аябай мындай муну терс кабыл алдык да. Бирок айтып атпайбы, бул энергетикалык тармак кризиске азыр учурап атат деп. Чында эле бир реформага барыш керек болчу дегендер сөздөр болуп атат. Сиз кандай кабыл алдыңыз бул маалыматты? Ачыгын айтыш керек. Бизде бир эле энергетика системасы эмес, теги эле Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери кризисте жашап келатабыз. Финансовый кризисте, энергетика. Бизде кайсы тармакты албаган кризиске учураганбыз. Бирок биздин элибиз ошол кризиске да көнүп калган да. Ачыгын айтайын, элге рахмат айтыш керек. Өз жүгүн мамлекеттик кызматкерлерге, бийликке мындай зыянын келтирбей өзүн өзү багып атат да. Келгиле бүгүн ачык элге жакшылап түшүндүргөнгө аракет кылалык. Электр энергиясы бул товар. Мына мисал үчүн бул стакан, бул товар. Бул заводдон чыкканда айталы 100 сом болду. 100 сом болгондон кийин ал представитель заводко, заводдун өкүлүнө сатты завод. Өкүл сатып алгандан кийин жол киресин НДСти эсептеп, анан өзүнүн процентин кошкондо бул 120 сом болду. Посредник деген бар, ортомчу. Ошол заводдун өкүлүнөн бул ортомчу сатып алат 120 сомго. Анан ал да өзүнүн 20 сомун кошуп туруп 140 сомго магазинге сатат. Магазинчи дагы кошуп туруп сатат да. Ошон үчүн мен ачыгын айтайын. Элдин жонун мындай тилип туз салып туруп электр энергия маселесин мындай чечпеш керек. 1 сом 48 тыйындан деп. Анткени ошол электр энергиясын товар дебедимби? ГЭСтен чыккан баасы 14 сом 88 тыйын. Азыр силер 77 14 тыйындан сатып атасыңар. Верне 14 тыйындан чыгат 88 немеси мененчи, мейли 15 тыйын деп коелу. Туура эмес айтып атсам, сиз айтыңыз, оңдоп кетиңиз Сапаргай. Ошол 14 тыйын 88 запятая менен чыгып атат, болуптур 15 деп коелу тыйындан. Силер 77 тыйындан элге сатып атасыңар, Сиз нарк баасын айтып атасызбы, ушундай болот деген? Токтогул ГЭСинен чыккан баасын айтып атам. Ошол округлять этели 14,88 тыйындычы, 15 тыйын деп коелу. 15 тыйындан силер сатып ата, 15 тыйындан ГЭСтен чыккан товарды, электр энергиянын силер 77 тыйындан элге сатып атасыңар. Ал эми 250 тыйындан
өнөр жай. Мындай айтканда промышленный зонадагы иштеген объект субъектилерге сатып атасыңар да. 77 тыйындан 15 тыйынды ала турган болсок, 62 тыйын силер пайда көрүп атасыңар. Өкмөт керек болсо товарга 20%дан ашык кошпой деп айтат. А силер канча пайыз кошуп атасыңар? Эгерде Ширшовский схеманы токтото алсаңар, урматтуу энергетиктер, билесиңерби, кандай жакшы болот эле? Кече Садыр Жапаровдун, президенттин маңдайында бүт Ширшовский схема менен иштеген энергетиктер маңдайында отурушту дагы, жөн эле курчап алыптыр дагы, өздөрүнүн оюн айтып атышат. Бая Бакиевдин мезгилинде ошолор Бакиевди ороп алып, Бакиевге айткан сунушун азыр дагы айтып атышат. Бул оп-оңой сунуш. Тарифти көтөрүү менен жакыр жашаган, кедей жашаган элге мына ушул тарифти көтөрүү менен энергетика маселесин чечем деген, бул мына ачыгын айтайын, бул акмакчылык. Силер мындай сунуштарды айтып, президентти элдин алдында аябай жаман акыбалга алып келип койдуңар. Ачыгын айтайын. Анткени дагы бир жолу кайталап коеюн. Ширшовский команда отурганда мен аябай жаман болуп кеттим көрүп. Значит, Ширшовский схема калды деген сөз бул. Экинчиси, мен азыркы айткан ортомчулар, бизде ортомчу фирмалар аябай көп. Арзан баа менен сатып алат дагы, ушул эле зданияны ээси 2 сом 50 тыйындан алат. Сатат. 2 сом 50 тыйындан сатат да, ортомчу. 1 сом 20 тыйындан алат. 1 сом 20 тыйындан алып туруп, 2 сом 50 тыйындан сатат. Бунун ээси силер отурган 2 сом 50 тыйындан ортомчудан алып төлөйсүңөр деген сөз да. 1 сом 30 тыйын пайда көрөт. 1 сом 30 тыйын жөн эле ортомчу пайда көрүп атат. Мен эми азыр айтайын дегеним, ошол ортомчуларды жок кылгыла. Муну талкууну убагында ошол сунуштарды айтпайбы? Азыр мен оюмду айтып коеюн, себеби сиз өзүңүздүн оюңузду айттыңыз да. Азыр силер айтып аткан нерсе болбойт. Кедейлерди ким кедейди определить ете алат? Ким орто жашаганды? Мисал үчүн, кедей үй бүлө баласы Россияга барып, өлгүдөй болуп, дворник болуп иштеп туруп, апасына жакшынакай бери атасына үй салып берди. Ал жерде кемпир-чал жашайт. Бирок үйүн карап туруп, бая пенсияга чегергенде билесиңерби? Холодильниктен баштап ата-энесинин пенсиясына деген дери киргизип туруп, бул албайт экен. Тиги болбойт экен тиги пособие деп туруп чыгып кетишкен. Ошондой эле болот. Рахмат. Айтканда элди ошол Бакиевке дагы ушундай Ширшовский команда ушундай айтканда мен Курмек Салиевичке дагы жаң үйгүзүп айтканбыз да мезгилиндечи, андай болбойт Курмек Салиевич. Эгерде сиз ушул нерсеге бара турган болсоңуз, сизге оппозициянын кереги жок. Эл өзү турат дагы тике туруп сизге өз сөзүн айтат деп айтканбыз. Мен ошол сөзүмдү дагы кайталап коеюн. Эгерде Ширшовский команда азыр дагы Садыр Жапаровго мына ушундай сунуштарды берип атып, Садыр Жапаров ошого макул болсо, мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Анда Садыр Жапаровго оппозициянын кереги жок. Мени да душман кылуунун кереги жок. Эл өз сөзүн айтып салат. Чоң рахмат. Азыр 14 тыйын деп айтылып кетти, 14-15 тыйын деп айтылып кетти. Сиз тактоо иретинде маалыматыңызды берип койсоңуз? Тактоо иретинде айтып кетсек, чынында эле ГЭСте өндүрүлгөн электр энергиянын өзүнүн наркы 15 тыйын. Бирок ал электр энергиябыз бул Түндүк каласына, Бишкекке өзү учуп келбейт. Аны деген жеткириш керек. Аны бөлүштүрүп бериш керек. Андан тышкары ГЭСтен чыккандан кийин тышкарыдагы ТЭЦтен да биз электр энергияны өндүрөбүз. Аны электр энергияны ТЭЦте өндүрүш үчүн топливо жагылат. Аны эске алышыбыз керек. Ошондо аны электр энергиянын бүгүнкү күндө өндүрүш наркы 50 тыйын болот. 50 тыйын. Ошол эми 50 тыйынды өндүрүш эле. Өндүрүш. Орточо ГЭСти, ТЭЦти эсепке алганда орточо электр энергиянын өндүрүштүк наркы 50 тыйын. Ал эми ушул биз билебиз, ГЭСтер бизде түндүк территорияда жайгашкан, түштүктө. Ошол түштүктөн бияка түндүккө, Бишкекке алып келиш
керек жогорку линиялар менен. Анын өзүнүн наркы 27 тыйын болот. Ал эми ошол высокий менен келген 77 тыйын болду ушу менен кошо, анан кийин андан дагы тышкары бул электроэнергияны элдерге бөлүштүрүп жеткириш керек дагы. Аны менен бөлүштүрүүчү компаниялар иштейт. Бул Север Электро, Восток Электро, Ош Электро ушул компаниялар бөлүштүрүп берет. Алардын ошо услугасынын өзүнүн наркы 50 тыйын болот. Анан кийин биздин мыйзамдарга ылайык НДС налогко эсептелиш керек. Андан кийин тышкары техникалык жоготуулар эсепке. Ошолордун баарын кошкондо 2020 биз плановыйды айткан жокпуз. Биз деген уже состоявшийся фактын айтып атабыз 1,48 тыйын деп. Буга чейин дагы кичинекей эсти кошуп кетсем, ортомчу компаниялар деп айтылды. Бул ортомчу компаниялар ошо Север Электрого окшогон эле бөлүштүрүп берүүчү компаниялар. Ошо бир эле нерсени кошуп кетким келет. Ушу алардын саны 29 бүгүнкү күндө периш менен. Алардын чогуу болгон көлөмү 7% түзөт. Ошо реализация электроэнергиянын сатуунун ичинде 7% түзөт да. Ал эми сатып алыш баасы орточо 1 сом 19 тыйын. Бул тиги частный государственный компанияларга салыштырмалуу жогору, орточо жогору алат да. Рахмат. Потерясы биздин компанияларда 12% деп атабыз. Ал эми частный жанагындай алардын эми сеттери кичирээк, ошого байланыштуу алардын тарифтери дагы төмөнүрөөк. Төмөн 12%. Сиз эми айтып кетсеңиз, ушул маалыматты силер карайсыңар? Мага ушу унутуп калбасам. Мейли анда сизден анан. Мындайда булар орточо эсептеп туруп, элдин башын айлантып атат, и президенттин башын айлантып, бардык президенттин башын айлантып келет да. Булар орто эсепте 7% алып атышат дейт. Анан орто эсепте булар 1 сом 30 тыйындан канчадан покупать этип атышат дейт. Тиги Север Электро дейт 50 тыйын алат. Север Электро или госкомпаниялардын 1 тыйын кошсоңор 150 миллион сом электрический станция кирет. 2 тыйын кошсоң 3 сом, 10 тыйын кылсаң 1,5 миллиард сом электрический станцияга түшөт. Ошондо госкомпаниянын жанагы 10 тыйыны деп булар ушундай эметип атышат да. Анан жоготусу. Бүгүнкү күндө частный компанияларчы жоготуу боюнча госкомпания менен тең болуп калышыптыр. 9%. Север Электр Бишкекте жоготусу 9%, булар частный компаниясы дагы 9%. Анан орто эсепте дейт, жанагы лидер компаниялар, которые 300 миллион, 400 миллион алат, алар 8% метет, а жана 1 миллион, 2 миллион алган, ал 2% жоготу да. Орто эсепте 6% деп. Анан 6% менен мактанып атышпайбы? Болбогону манипулировать этип атышат, ойноп атышат. Орточо эсеп деген айтпай болду. Бул жерде буга чейин деле бул суроо тууралуу көп жолу талкуулар болгон, спорлор болгон. Бирок бүгүнкү күндө ошо жеке компанияларга подходду өзгөртүү тапшырма берилди. Бир орто мындай единый тарифке өткөрүү маселеси каралып атат. Ошо тапшырма берилди. Бул менен иш топ түзүлүп, иш башталды. Буюрса ошо жакын арада ошо орто мөөнөттүк тарифтик саясат менен параллельно жүрөт бул иш. Ошо мындай суроолорду ушундай түшүнбөй калган нерселерди ошону жооп таап жакшы регулированияга өтүү. Рахмат. Эми сизге. Эми мен энергетика боюнча специалист эмесмин, бирок ушул 16 жылдык тажрыйбамда көрдүм. Бизде былтыркы январь-февраль айга караганда 124 миллиард сом ушул кредит сырттан акча алдык да, карызга грант болду. Анын 102 миллиарды мына 20-жылдын январь-февраль 102 миллиарды ушу энергетикага кетти да. 102 миллиард сом. Бирок ошол менен дагы бүгүн биз кризисте отурабыз. Мисалы мен айылга шайлоочуларга барганда трансформатор проблема бардык жерде. Столболор минимум 50 жыл мурун
орнотулган баягы чайниктери кармабай зымдары дарактардын үстүндө турат. Эмеси 220 вольт эмес, 180, 170 болуп сабакта карай албай атабыз, кээде телевизордо көрсөтпөй атат деп элдин баарында нааразычылык бар. Ал эми жаңы конуштарда болсо энергетика министрликтерди коюлуп бүгүнкү күндө энергетика холдинги 1 метр дагы 1 километр дагы столдо отургузбайт да. Зымда тартпайт, айыл өкмөткө жумшап коет. Мен ойлойм, кризис бар. Ичинде дагы чоң коррупциялык элементтер бар. Себеби чыккан 15 тыйын менен бүгүнкү 77 тыйын менен биз банкротпуз да. Бизде азыр акыбал оор. Мына биз канча жолу айтабыз тапшырма берип, эч болбосо өзүлөрү сатып алган трансформаторлорду орнотуп бергиле десе, ушунга акча жок. Кийинки жылга планга киргизебиз деп турат да. Айылдарда акыбал ыйлай турган болуп калды. Анан эгерде биз бааны көтөрө турган болсок, элдин деле талабы ушул тактап алышыбыз керек да. Коррупцияны тазалаш керек. Анан мен оюмча эл бир определенный көтөргөнгө макул. Себеби биз ушундай кылып тура берсек, 5-10 жылдан кийин свети жок кылабыз. Айылдарда уже кризиске 3 жыл, 5 жылда келе турган мезгилге келди да. Анан менин сунушум бар эле, ким акчаны чогултса, ошолор элге условиясын көрсөтүш керек да. Айыл өкмөттөргө мындай түртүп койгону туура эмес. Ал эми баасы боюнча бизде 17-18% мамлекет колдой турган слоюбуз бар, жакырыраак үй-бүлөлөр. Ошолорго бааны түшүрүп, ылдый кылабыз, анан коммерческилерге башка кылабыз деп коррупциялык элементтерди пайда кылбастан маселе ошол жерде болот экен да. Менин оюмча биз жана адресный акчаны төлөп аларга ар бирине. Бирок баа Кыргызстанда бирдей болуш керек экен да. Только сырт, мисалы мына Кумтөр, жерге окшогон алтын кендерге 4 сом, 5 сомдон берип, калган элде бирдей баа болмоюнча бул коррупция боло берет. Фактын айтайын. Кызылай деген айыл бар Базар Коргон районунда. Ошол жерде эл менен жолугушууга барсам, нааразычылык пайда болуп калды. Мына менга 2 сом 16 тыйындан жазып келиптир дейт. Анан биз рейстин жетекчисин чакырып сүйлөштүк эл менен кошо. Эмне үчүн десек, булар 24, 26, 27 числанын айдын аягында барышып, анан калган 3 күн 2 күн калат айдын бүтүшүнө. Ашканын 2 сом 16 тыйындан жазып коет экен да. Бул дагы мындай чоң акча болот экен эгер Кыргызстан боюнчачы. Ошондуктан биринчи биз тазалашыбыз керек, анан көтөрүшүбүз керек. Себеби мен көтөрүшүнө, мындай акырындан көтөрүшүнө макулмун. Себеби мен көрүп атам, элде акыбал өтө начар. Өзгөчө бүгүн 20% лампочкалар күндүзү бизде эшикте күйүп турат. Мунга менен баарыңыздар макул болсоңуздар керек. Арзан Бишкекте. Жок. Айылда деле. Арзан нерсе бул акыры барып бизди кор кылат экен да. Эгер свети жок калбайбыз десек, көтөрүшүбүз керек, только тартипке салып алып. Мен мындай айтайынчы, ушул элибизге дагы түшүнүктүү болсун да, мындайда биринчиден бизде токтогул ГЭС иштеп атат да. Иштегенде да токтогул ГЭСти именно энергетиктер азыркы мышык ыйлай турган абалга алып келип койдуңар. Кантип 4 агрегаты бар токтогул ГЭСинин. Ошонун 2 агрегаты иштебейт, 2 агрегатын азыр реконструкция кылып атышат. Ал эмне себептен иштебей калган? Себеби булар эч качан тазалаган эмес. Дагы бир кесепети ошол суу сакталган суунун немеси 15 миллиардтан ашык болуш керек да, куб. 19 миллиардтан ашык болгондо ошонун азыр 8и калдыбы, 8,5. Анын 4 немеси балырда, мындай айтканда, кум тиги бу аралаш. Бир мезгилде мурунку бийликтер сатып ийип сууну. Ошол нерселер ошол токтогул ГЭСинин агрегаттарына аралашып кетип, агрегаттар чыгып калган. Иштенчи. Мына ошол реконструкция сууну ушунчалык көздүн карегиндей сактап, өзүбүздө жок болуп аткандан кийин башка өлкөгө бербестен жөн эле берип атышабы, же алмаштырып атабы, же сатып атышабы, аны эч ким ачык айтпайт. Факт что суу жок болуп калат дагы. Анан биздин ГЭСтер ушинтип иштен чыгып калып атат да.
Бул бир кесепети. Экинчи себеби айтып атасыз, ал эмне электр энергия учуп келеби депчи. Учуп келбейт ал. Ал зымдар менен, высоковольтный линиялар менен келет. Мен замгубернатор болуп иштегем Жалал Абад областынан. Ар бир ГЭСке кирип чыкканмын. Баарын өз көзүм менен көрүп, энергетика эмне экенин жакшы билем. Лидер фракция ата журт болуп турганда биздин колубуздан канча секретный документтер өттү. Миллиардтаган, кечирип коесуңар, гранттар, кредиттер келди силерге. Ошол гана. Эмне үчүн азыркы бийлик ошолорду кустурбайт? Жегендерди. Элге ушундай мамиле кылуу бул өтө жаман нерсе. 77 тыйын туура. Бул ушул мезгилге дейин жашап келатабыз го 77 тыйын менен. Эгерде силер ошол Ширшовский схемадан кетсеңер, эгер силер ортомчулардан арылсаңар, коррупционный схемалардан бүтүндөй тазалансаңар, ошону менен бирге келген ар бир тыйынды сиз айткандай высоковольтный линияларга тартсаңар, мына ошондо туура болот эле. Да, ТЭЦтен алынат. Мен замгубернатор болуп Жалал Абадта иштегенде энергетиканы ушунчалык катуу изилдесем, 1-май районунда замаким болуп дагы энергетиканы курьерить этип калдым. Ошол Жалал Абадтан чыккан электр энергиянын эмнегедир ошол жакта акчалар ошол жакка келбейт дагы Первомайский районго келип түшөт. Энергия холдинг силерде тиги НЭСК ошол жакта жайгашкан үчүн. Мына ошол акчага өзүңөр эле тесттэй реконструкция кылып койсоңор болот эле. Жок, азыр мына Кытайдан кылды дагы кычкашты $600 деп атасыңар. Экономдогонду именно энергетиктер силер үйрөнүшүңөр керек. Калыбына келтиришти. Бул жөп жөнөкөй оңой олтоң. Мындай да келгиле элдин абалын ачык айталы. Мына 2 жылдан бери коронавирус, бизнес токтогон, элде акча жок, бизде промышленностьтар иштебей калган. Акыркы кен байлыктарды 37 азыр кен байлыктарды чет өлкөлүк компанияларга, азыр эми Госкомгеология силерге да башыйып калды. Лицензияларын берип койгон, ошолор менен келишим да түзгөн эмес. Мына сиздерге депутаттарга айтып коеюн, ошолорду текшерип көрсөңөр. 37, ошонун ичинде 27си азыр казып атат, ташып атат, анын эмнени алып чыгып кетип атат, аны эч ким билбейт. Азыркы бийлик ошого көңүл бурбайт атат. Айтсаң жаман көрүнүп атасың. Мына ошол лицензияларды да караш керек. Рахмат. Ошол жактан акча табыш керек да. Азыр жок, тема мына ушул бири-бирине байланышкан. Эгерде биз акыркы кен байлыктарыбызды туура пайдалануу менен, ошону энергетика системасына жумшоо менен, ич ара ошол болуп аткан нерселерди бизден жакшы билесиңер. Ошонун баарын калыбына келтирсеңер, керек болсо 77 тыйын менен калтырса болот. Рахмат. Да, ашып барса, азыр мен 1 минутта, ашып барса 87 тыйын. Жок, андан ашып барса 1 сом. Андан эл көтөрө албайт, потому что элибиз араң зорго өзүн өзү багып атат. Биздечи кийинки 30 жылда бир кичинекей болсо дагы бир завод, фабрика ачылган жок. Ошон үчүн бизде эмгек мигранттары мына ошолор багып атат өзүнүн ата-энесин, ар бир үй бүлөсүн. Ошон үчүн мен урматтуу телекөрүүчүлөр айтат элем, ушул энергия тарифке келгенде силер баарыңар тең өз сөзүңөрдү айткыла. Антпесеңер эртең 1 сом 48 тыйын болуп калганда төлөй албай, анан ошондо чоң чыр чыгат. Рахмат. Сунуштарды күтүп атыптыр. Балким ошо сунуштар боюнча да сиз айткан эл да өзүнүн сунушун берер. Сиз айтып кетсеңиз, ушу тармакта иштеген адам катары да негизи кризис деген билесиңер бар да. Андан качып кутула албайбыз, бирок бир амал табыш керек да кризистен чыгуу. Президент айтканы чын, 30 жылдан бери чиновниктер кемирип отуруп, энергетиканын түбүнө жете албай атат. Зарубежный эксперттер айткан убагында, Советский Союз ушу силерге гидроэнергетика калтырып, ушундай запас прочность менен берип бир силерге. Ушуна 30 жылдан бери чиновниктер жеп атышат, кемирип атышат, түбүнө жете албай атат. Ошо чын чыкты. Бүгүнкү күндө мындайда акыркы биз айтабыз, эми Шуршов, Балкып экөө качып кетип туруп, ошондо энергетиканын уурдаган барды экөөнү шылтап коюп туруп, ошонун жардамчылары барды бүгүн калды. Акыркы 10 жылдын ичинде, булар жаңы Шуршовдун схемасы бер жакта калган уже.
Андан лучше жаңы уже Кыргыз Ширшовтор пайда болды Кыргызстандачы. Ал Кыргыз Ширшовтор министерствонун кабинеттерине отурат, Гартекте отурушат. Гартекте отуруп бүгүнкү күндө частный компания аркылуу чыгарып кетип атышат акчаны. Мен айтып кетейин. Бардык завод-трудный компанияларды частный компания алып алышкан. Цемзаводдорду, которые жылына 90 миллион киловатт алгандарды частный компанияга берип салган. Алыс кетпейлик. Араванда цемзавод бар. Ошо Араванга цемзавод куруп атканда госкомпанияга булар акча бербейт, алар акчабыз жок дейт. Частный компанияга берет. Частный компания электросила 87 тыйындан алып аткан. Анан сен ошо 12 километр линия курат экенсиң. Ошо акча керек экен деп туруп 66 тыйын кылып салышат. 1,5 жыл ошо 66 тыйын аркылуу 10 тыйын 12 тыйын болобу разница. 25 миллион сом пайда көргөн. 25 миллионго линия куруп салды. Куруп калгандан кийин ошол заводду частный компания алып атат. Мына зданияда ал да ошол компания эметет да. Ошондо 87 тыйын алышат. 21 тыйын да бир менен кошулат. Налог менен 1 сом 20 тыйын. Сатат 2 сом 51 тыйындан. Ошондо 1 сом 30 тыйындан. Мына здание айына 1 миллион киловатт алса, 1 миллион 300 миң сом накат түшүп атат частный компанияга. Жалпы эл теперь жыруйду айталык. Талас филиал Северэлектрде дотационный убыткада отурат. Ошону Северэлектрге бербей, Нур Ал энергияга берип салышты. Частный компания. Ал 1 сом 70 тыйындан алат, ага 2 сом 51 тыйындан сатат. 80 тыйын. 80 тыйынды 60 миллионго көбөйтсөңөр, канча болот? 48 миллион. Частный компания 48 миллион калды. Bir жылда. Мына ушуну айтып атабыз. Ушунун бардыгы. Анан биз айтып атабыз мындай. Эл болсо, ушундай уурулук чиновниктер ушуну кылбасачы, эл макул дейт эле. Алар эл каршы болуп атканчы, беребиз, угдап кетет, беребиз, угдап кетет. Чиновниктер жүрөт. Анан бүгүнкү күндө частный компаниялар ушу Министерство энергетиканы ошолордун өкүлдөрү коюла баштады. Частный компания өстөрүнчө бир мен сезип турам, бир фонду бар. Фонд создали, жана жоготуудан акча чыгарышат, жанадан чыгарышат, фонд создать этип отуруп, чиновниктерди, депутаттардын бардыгын сатып алган. Ляппай деп турушат, ляппай. Ошон үчүн биз айтабыз, частный компанияны чыгарыш керек, уурулукту татыш керек, анан акыркы 10 жылдын чиновниктери көпкөндөрүн түрмөгө киргизбесе, эл макул болбойт. Рахмат. Сиз айтыңыз эми. Азыр ушул жерде бир сөз айтып кетейин. Азыр айтсын, анан сиз. Жок, азыр мен айтып кетейинчи. Жок, азыр айтсын, анан сиз. Анткени жооп берсин. Сапар агай, мындайда мурун ушул жерде аябай сиз туура айттыңыз да. Тарифтин баасын жогорку кеңеш биз установить этет элек да, биз утверждать этет элек. Атамбаевдин бийлигин учурунда алып туруп силерди создавать эткен да. Биз ата журт аябай катуу. Азыр реформа кылып булар да тарап кетпеди. Сиз айтыңыз өзүңүз сөзүңүздү. Силер кайрадан алышыңар керек да. Башынан эле бар болчу. Аны 2017-жылы түзүлгөн жок. Агенттик башынан бери иштейт. Эгемендүүлүк алгандан бери. Анан кийин мырза айтып кеткен цифралардын баары, маалыматтардын баары чындыкка жатпайт. Бүгүнкү күндө ошо тарифтер маселеси абдан саясаттанып кеткен. Көп учурда мен айтпайган нерсенин баарын айттыртканга эме келип атат. Ошо мен частный компанияларды же болбосо агенттик аларды эч качан коргобойт. Бүгүнкү күндө ошо кайра айтылган үчүн ошолорго мамиле, ошолорго мыйзам чегинде жүргүзүлүш керек. Бүгүнкү биз Кыргызстан негизи мыйзам чегинде жашашыбыз керек. И жашайбыз. Ошо мыйзамда айтылган, что энергетикада частный собственность мүмкүн деп. Ал ошолор үчүн алар пайда болгон өз убагындачы. Анан өздөрүнүн ишин алып барып атышат.
Анан сынга мен макулмун, мен туура кабыл алам. Сындаган арасында туура нерселер да бар. Анча мынча түшүнбөй цифраларыңызды дагы айтып кеттиңиз. Бирок биз дайыма ачыкпыз. Сиз деле бизге агенттикке часто эле келесиздер. Керектүү 66-га түшүрүлдү көрбөлү? Электросилага. Бүгүнкү күндө Жок, мен айтып атам, 17-нчи убагында. Түшүрүлдү көрбөлү? Убагында. Эмнеге түшүрдүңөр эле? Ну, давайте бул бүгүнкү Жок, булар ошо өздөрүнүн Гартектин эме комиссиясы чечими менен ал болсо бирдеме капитальный вложение кылам дейт экен. Госкомпанияларга, айылдарга подстанция коюшка акча бербей, мисалы мындай маселени айтып кетейин. Бир нерсени айтып кетейинби? Ошол вот кече убакта эле вот декабрда 2020-жылы Акжар жаңы конушунда электроэнергияга өчүп элдер жолго чыгып, покрышкаларды күйгүзүп эметти да, ошо бизди электроэнергия менен камсыздап бергиле депчи. Анан кийин тегеректе ошо Электросила деген жеке ишкананын өзүнүн подстанциясы бар. Ал жерден аны суранышты, мүмкүнчүлүгүң бар экен, ошону ошо жыл массивти электроэнергия менен өчүрүлбөй электроэнергия менен камсыздап бериңиз деп. Ал компания өзүнүн вложениясын жасады, линияларын тартты, кошумча трансформаторлорун орнотту. Бул нерсе эми кайра возмещение болуш керек да, жеке компания болгондон кийин. Анан кийин бул жерде эми ар кандай сөз айта берсе көп негизинен. Но буга чейин айтып кеттим. Бүгүнкү күндө ушу мындай конкретный шаги кабыл алынып, ошо ортомчу эмес жанагы частный жеке компанияларга мамилени өзгөртүү болуп атат да. Акжар Жок, силер сүйлөшүп атпайсыңарбы? Жок, сүйлөшүп атканда кандай сүйлөшүп атабыз? Мына эме Акжар деген мен Бул дебатта, бул дебат ар бириңер өзүңөрдүн сөзүңөрдү айтып атпайсыңарбы? Сиз болсо ага абайга Сиз деле ошончо сүйлөп атасыз? Жок, мен айтып алайынчы, ошо Акжар боюнча 4 киши да. Убагында. Мэрия болсо 17 миллион сомго берсе, 17 миллион сомго линия курат. Калган көчө калган 30 көчөнүн ичинде элдер акчасын чогултуп, столбасын сатып алып туруп коюп берет. Анан жана 17 миллионго центральный 3 километр линия курат да. Курганда ошону эметип алып туруп, ошол линияга, который элге апара турган напряжениянычы, тиги коммерческий структурага үчү жагынан берилип кетиптир. Элге жетишпей калыптыр. Элдер көтөрүлдү. Ал айтат, биз акчаны эметип аткандан кийин ушинтип башта айлантып атышат да, булар башта айлантып атышат. Анан мындай эме да. Бул туурама. Эми мен угушум боюнча билбейт ким, ушу сурап алайын силерден. Ошол чатактан кийин тарифин дагы түшүрдүңөрбү? 2020-жылы көтөрүлгөн 109 тыйын коюлган. 109 тыйын. Бул бир кыйла. Чатактан кийин. Жок, ага чейин 20-жылы август айында чатактан кийин азайттыңарбы? 5 тыйынга. Мына. Мындай элдердичи ушул акыбалга өзү жеткизген. Элдер жана баллондор күйгүзүп калса, ага кайта пайда болду да, 5 тыйынга пайда көрдү. 5 тыйын миллиондон 50 миң сомдон түшө беришет. Мынакей ушинтип ага ушундай элдин чатагы, элдин кыйналганы частный компаниялар как раз колуна майдайт экен. А эмне үчүн ошо частный компанияларды алып салып, азыр деген распред компаниялар болуп атпайбы, мындай ошолордун баарын жоюп дегендей да бир реформага катары ошону киргизгиле дегендей бир сунуштар болуп атат да. Эмне үчүн ошо компанияларды жоюп, түздөн түз момундай алып келсе болбойт? Мыйзамдын чегинде жоюш үчүн ошол жактагы ээлеген менчик болгон оборудованияларды, линияларды, трансформаторду бирөө сатып алыш керек анда. Силер алгыла да өзүңөргө. Биз кандай алабыз? Азайтып коюп туруп аларга ушинтип салган. Сапар агай, азыр мен мына урматтуу депутатыбызга, действующий, азыр эми силер иштеп атасыңар да, сунуш. Көрдүңүзбү? Энергетиканын өкүлү айтып атат. Биз кандай мыйзам жазып берсе парламент, биз ошол мыйзам менен иштеп атабыз деп. А Ширшовский схема, мына биз айтып аткан, мына ушул мыйзамдаштырылганда, частный компаниялар менен
холдинговый компания иштегенге мүмкүн деп туруп киргизип туруп анан ошондой частный компаниялар пайда болгон. Азыр сизге мен суроом да, ошого жооп берип койсоңуз, азыр силерде мүмкүнчүлүк бар. Эгерде азыркы президентке, бийликке жардам берем десеңер, силер ошол мыйзамды түп тамырынан бери жок кылып, эч кандай частный компания энергия системасында болбойт деп ана сиз айтып атпайсызбы, эмне үчүн түздөн түз бербесе болот деп, потому что мыйзамдаштырылып калган Шершовский схема. Ошону жокко чыгарып биринчиден, а экинчиси тарифти биз утверждать этет элек да, депутаттар, парламент. Ошону Атамбаевдин мезгилинде алып берип койгон. Биз ата журттун айрым депутаттары аябай каршы болуп, тимелеп пол тепкелегенбиз ошондочу. Бирок ошого карабастан көпчүлүк колдоп кетип калган да. А эгерде парламент тарифти тиги караганда өзү утверждать эткенде мурункудай, мен айтайын деген сизге сунушум, кайтарып алгыла тарифти өзүңөр. Себеби эл өкүлүсүңөр. Элдин маселесин баары бирчи, элдин маселесине келгенде силер баары бир акыйкаттыкка умтуласыңар да. Ошол Азыр сиз жооп бересизби? Жанагы 5 тиын деп атпайбы? Ошол компания бүгүн секретин айтышпайт да, объему канча алып атат. Мен оюм боюнча бир 500 миллион алат да. Ошол 5 тиынчы 25 миллион сом болот. 5 тиын булар азартпады. 25 миллион сом электрический станциядан алды дагы, мен айланайын, сага керек экен. Сен эртең дагы элди көтөр, может 10 тиын дагы чүрөбүз деп. Ал кайта ал кызыгы бар эметкенге. Бул жерде мен уточнение кылып кетейин. Ошол кырдаалда өкмөткө чогулуп, ушул маселени кантип чечебиз деп бир эмес 2 протокол чыккан. Ошол жерди модернизациялап дополнительный линияларды курулуш үчүн затраттар керек, ошону эсептеп бергиле, ошону эске алгыла деген протокол чыккан. Ошонун негизинде жасалды. Эсептеп немеге жана мусорный завод куруп атпайбы? Ошол жака ошол линия курду да, ошол мурун жол берип аткандарды, ошонун баарынан жол ачып берди да, ошондой чатак керек экен да кыргыздарга. Демек азыр чоң бир көйгөй бул коррупция болуп атпайбы? Коррупцияны жоюп туруп анан тариф көтөрсөк эмне болот? Факт айтып атсам, 1 тыйындан миллиондогон акчалар частниктердин чөнтөгүнө, жеке фирмалардын чөнтөгүнө калып атканын айтып атабыз биз. Бул очень важно. Биз эми тажрыйба көрсөттү да, бул энергетикада же болбосо жана сиз айткан кендерде биздин эми жогорку билимдүү, тажрыйбасы бар адистердин кандайдыр бир баягы өзүнүн долясы бар экен да. Себеби ошолор ошол жерде отуруп, бийликте отуруп, ошол эле министрдин кабинетинде же башка үйдө отуруп, аларга ылайыктуу мыйзамды түртүп отуруп алып чыгып берген. Сиз айтып атасыз 5 тиындан 25 миллион сом депчи. Анын баарын өзү албаса керек мен оюмча. Стипендия берген, анан чиновниктерге таратып берет. Жок, бир бөлүгү тиет. Ошон үчүн булар өзүлөрү айтып турат экен да, менин оюмча. Ошо мындай кылып алып турсаң, анан эл көтөрүлсө, анан биз сага мүмкүнчүлүк беребиз. Же болбосо мыйзамды. Жок, алар өзүлөрү айтып берет. Анан бул частный компания жана сырттан келип кен казгандардын күнөөсү жок. Күнөө бизде. Өзүбүздө чиновниктер. Азыр айтып атпайсыз сапарга? Кимде? Кыргызский Шершовский. Менде эмес күнөө, мен ишим жок. Кимде күнөө? Жок, ошол атка минерлер да. Атка минерлер. Себеби алардын канча турушун ошол келген компаниялар билет. Ким канчага сатылат. Маселе баарынын баасы бар. Маселе ошондо болуп калды. Кунттөрдү ушунга чейин аягына чыгара албадык. Башка компаниялар, мына электр энергия боюнча дагы. Мына азыр биз 1 сом кылсак, көзү ачылыш керек эле да. Көзү ачылып, мына силер билбейсиңер, мен 6 айдан бери ушул 5 эл сатып алган 5 трансформаторду койдура албай атам. Эл алып келип коюп койгон, мына биздин көчөгө коюп бер депчи. Ошону кое албай да, тигил документи керек, анан 5 столба керек экен, 600 метр зым керек экен деп 6 айдан бери. Жалабат облустабы? Арстанбап деген айылда. Анда мындай да, вот сизге айтып коеюн. Жалабат резке, капитальный строительство, капитальный эмелерге булар закладывать этет, бир ашып кетсе бир 50 миллион сом. 50 миллион сом. А бир частный компанияга болбогон жерде 50 миллионду частный компанияга түртүп атат, мен сен кургун деп туруп. Мен айтканым, капитальный алар анан айласы жок, жанагы госкомпаниялар жасалбай атат. Жасалбай атат. Анан бул жерде биздин өзүбүздө маселе. Биз өзүбүз шарт түзүп беребиз. Мен эми ушул 16 жылдык тажрыйбам көрсөттү да, мисалы сырттан келгендер, алар көп адис эмес, бирок доход алышты билет.
Ал эми биздикилер баягы определенный стипендия, доля алыш үчүн өзлөрү услуганы көрсөтүп, мыйзам аркылуу. Бул жак айтып атпайбы, мына мурун ошол мыйзамды дагы кызыкчылык менен алып берген. Биз өзүбүз чече албай атабыз, сырттан инвестиция келет дагы, анан маселени чечип бүт айылдарга кошумча мындай болот, анан кийин биз мындай 10 жылдан, 20 жылдан кайтарып алабыз деп. Бирок азыр барган сайын объему көбөйүп кетип атат, алар чоң доходко кирди. Азыр мыйзамды Жылдыз Айтыбайына туура айттыңыз. Мыйзамды жокко чыгарып, Тарифте өзгөрбөйт. жок. Мыйзамды эми тарифти биз көтөрүшүбүз керек. Муну ачык айтышыбыз керек да. Мыйзамды жокко чыгарып туруп, бүт компанияны мамлекеттик кылып, анан азыр курган тегил бул деген компаниялар болуп атат. Алардын жана өзүнүн стоимости бар да. 10 сомбу же 10 миллионбу. Аны мамлекет мойнуна алып, 1 жылдын ичинде төлөп беребиз. Себеби ушунга чейин булар чоң доход алды. Макул, анысын өзлөрүн алсын. Стоимостун дагы биз 1 жыл, 2 жылда төлөп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок алган кирешебиз 10 эсе көбөйөт. Айтканыңар туура. Бирок анын дагы бир жолу бар. Бүгүнкү күндө коррупция менен күрөш болот го. За коррупционный дела жанагындай эметип алып, бир-эки чиновникти камап, жана тарифтерди түштүргөн. Ошол аркылуу сен бул кайсы кызыкчылыгы менен деп туруп, ошо компаниянын бардык оборудованиесин өкмөткө тапшырып салыш керек. Уже хватит, уже болду уже. Уже болду уже. Но Гартектен, анан жанагы энергохолдингтен определенный чиновниктерди уже түрмөгө илеп атат, ошо бүтүп турат. Ай, келгилечи, алып келип бергилечи буларды деп. Ушунча мен булардычы мына ачык бетке айтып алайын. Материал сурасам, юридический отдел говорит, коммерческая тайна дейт. Частный компаниянын данные, статистический отчет берет го. Мага ушинтип берип коюшпады. Коммерческая тайна дейт. Коммерческая тайна деген эмне десем, всякое там написано, коммерческая тайна, который госучреждениеге берет, статистически утвержденной формами берилген, там данные не являются коммерческой. Ошону көрсөм, начальник юридического отдела Гартек билбейт экен, силер барып туруп частный компаниядан сурагыла дейт. Жалгыз энергетика 102 миллиард карыз болду да. Азыр 130 сырттан алган. 130. Былтыркы январь-февралга 102 миллиард сом. Өзүбүз баары сырттан 124 миллиард алдык. Анын 22 миллиарды калган секторго кеткен, айыл чарба башкага. Ал эми 102си ушул жерде жок. Коммерческий тайнада. Эми мен айтып коеюн да, бул убакта ченелүү аз калды. Мен айтайын дегеним, урматтуу мекендештер. Албетте биринчиден рахмат Говори ТВга, Кайыргүл сизге. Мындай азыр актуалдуу теманы бул же жакшылыкка алып келет, же дагы бир ызы чууга алып келе турган маселе. Бийлик туура чечсе, эл разы болот. Эгер ушул Шершовский схема менен кете берсе бийлик, анда бул маселе ачык айтайын, Башкача чечилет. Башкача эмес, өкүнүчтүү чечилет да. Мындайда мен дагы бир чындыкты айтып коеюн. Эми мен Садыр Жапаров менен мамилем бузулат экен. Же болбосо менин кичинекей бир кызматты ээлеген эксперт болуп иштеген уулуму иштен алып коет экен деп, мен өз мамлекетиме, элиме чыккынчылык кыла албайм. Бийликтин туура эмес жасап аткан ишин туура жасап атасыңар. Мындан ары туура жолдо кетип атасыңар, кете бергиле деп айта албайм. Ошол эле Садыр Жапаровго мен 11 жыл күйгөмүн. Азыр да күйүп туруп, мен Садыр Нуркожоевич сага айтып коеюн. Чогултупсуз барын. Бирок ошонун баары тең Шершовский команда. Да, азыркы министр аракет кылып атат, Кубанычбек Турдубаев. Бирок ал жалгыз. Себеби Сапар агай айтып кеткендей, кыргыз Шершовский схема жаңы түзүлгөн. Аны жок кыла алат бир гана парламент, мыйзам менен. Парламенттин ичиндеги депутаттар ошонун ичинде бар. Жок, ошону азыр парламенттеги депутаттар мындай неме кылыш керек да? Наконец-то мекенчил болуп, патриот болуп, элин, жерин, мамлекеттин ойлош керек. Тем более бүтүп атат 6-чы Созов. Жок дегенде аягында мына ушул энергетика маселеси боюнча туура чечим кабыл алып бериңиздерчи. Биринчи бул сураныч. Экинчиси, агай, чындыкты айта берели. Чындык, жалгыз гана чындык кайсы маселеде болбосун туура жолго сала турган. Да, албетте, чындык бул ачуу. Таамай айтылат. А бирок чындыксыз биз туура жолго келе албайбыз. Туура айтасыз. Өнүп өсө албайбыз.
Ошон үчүн мен энергетика министрлигине сиздерден абай суранып кетем. Бул силер азыр президентке берген сунушуңар бул өтө начар сунуш. Да көтөрүш керек. Эгер элибиз ушунчалык итке минип калбасачы, даже 2 сом кылып койсоңор да көтөрөт эле. Баары иштеп, заводдор мурункудай күркүрөп турганда, фабрикалар иштеп турганда, ар бири айлык алып турганда. Бирок азыр элибиз өтө жарды. Мейли көтөрөлү 10 тыйын. 10 тыйынга элибиз макул болот. Чектөөнү алып салсаңар алып салгыла. Ала албасаңар кайрадан киргизип эл менен мындай честный отношение жасагыла да. Анан кийин бул кедей, бул бай, тиги бу деп бөлөм десеңерчи, анда силер элдичи момунду кагыштырып коесуңар. Мен 42 жыл эл менен иштедим аткаруу бийлигинде. Эл менен эч ким орусча айтканда шутить этпеш керек. Себеби эмнеден? Себеби бийлик бир гана элге таандык. Аны элибиз түшүндү. Кайсы бийлик болбосун, элине мына ушундай мамиле жасай турган болсо, көрдүңөр, 1 сааттын ичинде бийликти алмаштырып коет экен. Менин өкүнгөнүм сөзүм аягында. Өкүнгөнүм, азыр Министерство энергетика туура эмес маалымат берип атсаңар, президентте жаман абалга, это подстава настоящая. Ошондой абалга алып келип койсоңор. Министр здравоохранения отуруп алып, уу коргошунду ичип алып, шут болуп, клоун. Бүт дүйнө жүзүнө Кыргызстанды шерменде кылды. Мындай ойлонуп иш кылбайлыбы? Себеби Кыргызстан деген кыргыз элинин атына коюлган. Эл бар, мамлекет бар. Эл бар, бийлик бар. Ошон үчүн мен силерден суранам. Парламент менен жакшылап иштегиле. Эгерде өзүңөр жой албасаңар, ортомчуларды өткөрүп бергиле. Сиз айтып кетиңиз. Парламентке. Бул биз кошумча болбойт, ошон үчүн сиз жыйынтыктап деле кетсеңиз болот сөзүңүздү. Мындайда биз бүгүн көтөрүшүбүз керек. Кемчилдик тарифти көтөрүш керек. Канчага көтөрүш керек? Эми 1 сомбу ошонун тегерегинде көтөрүп, бирок мен Кыргызстан боюнча тариф бирдей болсун деп атам да, уурулду. Экинчиси, мен 1 айылдын аксакалдар кеңешинин төрагасы менен сүйлөштүм да. Мына светтин акыбалы ушундай болуп атат. Сиз канча төлөйсүз десем, мен жайында 90-100 сом төлөйм 1 айга дейт. Себеби саат 4-тө таң атат, кечинде 9-да караң кирет, телевизор иштейт, анча-мынча чайгана тамакты эшикте кылабыз дейт. Эгерге сизге көбөйсө кандай болот десем, макул, эгер урда болсо мен 20-30 сомго мага мындай проблема эмес деп атат да. Анан биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек да. Единицаны салабыз. Bir günde 10 litre benzindi 500 сомго куюп жүрөбүз. Эгерде 1 айлык электр энергия 200 сомго же 500 сомго өссө, 1 ай төлөмө. Анан ызычуу кыла бергенибиз баягы мүмкүнчүлүгү бар адамдарга туура эмес. Биз баягы жөнөкөй слойду тариф менен эмес, адресине акча беришибиз керек да, ошондо коррупция жоголот. Эгер биз бул слойун 74 тыйын, анан калганын 1 сом, анан 2 сом, 1,5 сом десек, анда накта коррупция чыгат. Мен оюмча ушундай сунуш, сиз эстеп алсаңыз. Себеби бул жерде айтып аткан талкуунун бир бөлүгү чын, бир бөлүгү может быть чын эместир, но бирок бирдей тариф болуш керек баарына. Эгер биз колдой турган элибизди ошол адресине 500 сом байына 1000 сомдон кошуп пособиясына төлөп беришибиз керек. Да, сунуштарга биз ачыкпыз деп атат. Ушу биринчи сунуш болсун. Биз да бир эфир силерге бердик. Ушу сунуш катары ушу биздин талкууну кабыл алып койгула. Сиз да ушу менен жыйынтыктоочу сөзүңүздү айтып кетсеңиз. Сиз жыйынтыктоодо мен сунушумду айтып алайын, мен өзүм көз карашымды айтып элем. Мен деле сунушум бар. Ой, сизге келем, митей байланып келем. Анан абай мындайда биз эми баарыбыз эле эл деп атабыз, мамлекет деп атабыз, сиздер да, биздер дагы. Мен баягы Ошто Садыр Жапаров президенттик кызматка талапкер болуп турганда, мен Ошто сүйлөгөндө бүтүндөй кыргызстандыктарга, ошондой эле өзүмүн мекендештерге, жердештериме, төркүнүмө кайрылганда, ашып барса тарифти көтөрүш керек деп 700 киловатты алып салам деп өзү убада бербедиби Садыр Жапаров? Бирок ошондо 77 тыйындан калат дегенде мен кичине оңдоп кеткенмин Садыр Жапаровду. Көтөрүш керек. Ашып барса 1 сомго деп. Бул мен тарабынан айтылган. Сиз айткан турбайсызбы? Айткамын. Себеби көтөрүш керек.
бирок поэтапно 10 тыйындан кошуп 90 тыйын кылып, балким эмдиги жылы жашообуз жакшы болуп калса 1 сом кылып шашпагыла да сразу 1 сом 48 тиынды элибиз көтөрө албайт. Чыр чыгат. Бул Бакиевдин катасын кайталабаш керек азыркы бийлик. Бакиевде биз өз убагында жан көзүгүп айтсак, бизди душман көргөн. Азыр мен вообще крайний болуп калдым. Бийлик дагы мени душман кылып атат, оппозиция да мени душман кылып атат. Элге ачык чыгып Садыр Жапаровду тиги мен колдоп чыккан үчүн, үгүттөп ушул кандидат достойный деп чыкканым үчүн эл тарабынан да мен таяк жеп атам. Муну дагы коомчулукка ачык айтып коём. Мен 3 тараптан ошон үчүн сунушум биринчи. Ашып барса 1 сомго эл менен эсептешип туруп, элибиздин абалы өтө оор, буну ачык айтышыбыз керек. Бардыгына мен Сайдулла Нашарович коллегама, мен иниме кошулам. Бирдей тариф болуш керек. Эгерде ошондой эле колунда жок биздин инсандарга мейли 110 миң болобу, 500 миң болобу, адресине акчалай бергиле. Ошондо бул мындай кичине болсо дагы не только коррупционный схеманы жое алабыз ошону менен, но биз кичине болсо дагы мындай бирдей шарт түзгөн болобуз да элибизге. Азыр анан экинчи сунуш, эгер силер жок кыла алсаңар Шишовский схеманы, ошону менен ортомчуларды обязательно жок кылыш керек болбойт. Үчүнчүсүчү тиги Токтогул КЭСинин 4 гидроагрегатын иштетип койгула. Аны иштете албасаңар жакында эсебетиңер жок. Азыр силер алып атасыңар, $2 канча центтен алып атасыңар Казакстандан. Тажикстан эми бербейт могу чегара маселесинен кийин. Канчадан алып атасыңар абай? Бүгүнкү күндөгү импорт алмашуу менен. Алмашуу менен. Хорошо. И ошол алмашуудан мурун алып аткан 2015-ти мен билем, алып атканын 77 тыйын элге сатып, калганын бюджеттен которуп берип аткансыңар да. Кредиттиңер жаапчы. Мына ошол болбосун десеңер, агай туура айтат. Жок кылгыла ортомчуларды. Үчүнчү сунуш. Төртүнчүсү канчасы болду? Давайте салып бергиле, ким коррупционный схемада отурат? Өзүңөр ошолорду АКСке, Камчыбек Ташиевке өткөрүп бергиле. Мына ошондо гана силерди ичара тазалануу менен энергетиканы оңдой аласыңар. Рахмат. Сиз сунушуңуздан акыркы сезим сөзүңүз болду. Көп сөздөр айтылды. Эми биз сын пикирди дайыма туура кабыл алышыбыз керек. Багы талашта бир ортодо жакшы нерсе чыгат. Ошо бүгүнкү күндө силердин оюңарды айтканга рахмат силерге дагы. Баары эске алынат. О жанагы бирдей тарифти эле каалап турабыз негизинен. Но жанагы кыш мезгилинде электроотоплениега колдонгон маалда ошо электроэнергиянын болгон мүмкүнчүлүгүнө ашып кетип атат да. Ошол себептен өзү мисалы биз деген 148 жөн эле ойлоп тапкан жокпуз да. Бүгүнкү күндөгү энергетикада болгон көйгөйдү айтып атабыз да. Анан кийин ошо сунуш катары один из вариантов сунуштап атабыз да. Сунуш катары азыр. Анан кийин, конечно, ушундай сунуштарды, сын пикирлерди угабыз обязательно. Ошон менен анан кийин жыйынтыктоо аягында чечим кабыл алынат. Августта. Рахмат. Сиз аякка сөзүңүз. Бийликтер угуп атышат азыр, угушат, укканга булар муктаж. Да, айлашат. Анан ошон үчүн бирди айтып кетейин. Элдер повышенияны мойнуна көтөрө алат, ала алат, если коррупционный схемаларды токтотуп. Бүгүнкү күндө бийликтин саясаты айтып атабыз, акесин көрсөтүп атабыз деп. Акесин энергетиканын действующий эмелерден ошо акесин көрсөтүш керек. Бул бир. Экинчи жагы, жана сиз айтып аткан өз бир жактан айтып идиңиз, жана 1 сом деп коет. 1 сом абай туура айтып атат. Кышкы маалда элдин бардыгы 1 сомго отуруп алышат, көмүрдү эмне кылам, отунду эмне кылам алганга деп туруп, анан ошондо энергосистема тимеле томолонуп түшөт. Бул болбош керек. Анан булардын жанагы раскладка тариф бир жактан дагы карап көрүш керек, но бир жактан туура. Анан болбой эле баратса, жанагы 1 сом кылса, анда
верхний пределды үстіңкісін қойып қойыш керек. Үстіңкісін қойып тұрып, анан кейінгі скачогы достаточно мұрынқы емеге келтіріш керек дағы. Да. Анан да ошоға келтірсе, еш оңылады. Анан дағы ачық айтып қойып, мен абай тарынбасын. Бұлар уағында мен мұны бетке айтқаным болған, бұл иш болған. Жаңағыдай жашырышып, анан ачық бардық схемаларын, бардық ортомчу компаниялардың емесен жашырып тұрып ушул акыбалга келишти. Ушул акыбал чыгарышпай, сайтына кирсеңиз эчтеке жок, сайтында эчтеке жок. Эчтеке жок. Ошон үчүн ачык айкын болсун, ачык айкын болгондон кийин эл көрсүн, эл көргөндө эси ушунча эле туура болсо, биз деле ойлойбуз, энергетика, электроэнергия керек. Мен бирде айтып кетейин, убагында Грузияда ушинтип элдер уурдашып, чиновниктер уурдашып, барды Саакашвили келгенчечи энергетикасы өлгөн, бир гидроэлектростанцияны утопить этип, туура эмес эксплуатация болгон, утопить этип туруп, 7-8 жыл күнүнө 2 саат, 3 саатка свет алып аткан. 7 жылдан кийин элдер айтып, кайсы бааны койсоңор койгула, бирок күнүгө эме свет болсун деп туруп, бүгүнкү күндө мен эсим bir 3 жылдык мурунку болуп 5 сом бирдеме тейин 1 киловатт 5 сом бирдеме тейин биздин сомго перевод этсе. Ошо менен элдер эметип атат. Анан мына Грузияга барып келди. Грузиянын деле эли анча деле бай эмес, бирок ошо алар өзүнүн башынан билди что такое электроэнергия деген. Ошон үчүн мен абай тарынбасын, мен ушак сөз айткан жокмун, бетке болгон ишти айттым. Анан жанагы данныйдар туура эмес деп, ал данныйдарды мен де сизге көрсөтөм. Менде бар документтер бар. Мен документтер менен сүйлөп атканмын. Ошон үчүн булар документтер бербей атып, жогорку кеңештин депутаттары запрос кылсачы, полный информация беришпейт да. Чала кайым беришет. Ошентип отуруп ушул акыбалга келишти. Кыскача, Сунуштун алдында дагы мен бир нерсени айтып коеюн. Садыр Жапаровго кайрылып коеюн. Садыр Нуркожоев тазалансын да, айнаны чөйрөсүнчү. Биринчи руководитель аппарат Сүйүнбек Касманбетовду интриган кишини иштен алыш керек. Аппарат президентте интриганттар отурбаш керек. Кандай интригаларды кылып атат, ошол жанында отуруп алып. Эртең башына бир иш түшсө, ошол Касманбетов биринчи телефонун отключит, кабыл албай коет анын звоногун. Мен ушуну мына бүгүн айтып коеюн. Менин сунушум. Бул сунушту мен мурун лидер фракция болуп турганда дагы мурунку бийликке айттым эле. Кытайдан келгенде акча ТЭЦ реконструкцияга. Бизде жалда бар, жакшынакай ТЭЦ бүтпөй турат. Ошону бүтүрүш керек. Отопление ошол жактан келиш керек. Подземный бүт отоплениега и ошону менен бирге высоковольтный линиялар кетет, ошону оңдошоңор керек. Ал эми бул ТЭЦ только электроэнергия вырабатывать этилиш керек. Газды $1 саттык. Мына ошол газды тартыш керек. Мына ошол газга да каттуу көңүл бурушуңар керек сиздер дагычы. Мына ошондо электроэнергия азыраак, мындай айтканда күч азыраак келип калат да. Себеби мына биз, мисалы үчүн биздин үй бүлө газ менен отапливаемся. Электроэнергияны биз отопление колдонбойбуз. Себеби газ арзан отоплениеге караганда, вернее электроэнергияга караганда. Ошон үчүн максимум газды дагы айтканда нарындан баштап Ысык көл, Чаткал, Алайга дери жеткиребиз деген. Рахмат. Ошону Бирок газ кымбат да, азыр канча 18 болду. Жок, ошону да урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар, ушу менен майдан соңуна чыкты. Бизде 1 саат берилген, кичине ашып кеттик. Ошого карабастан баарыңарга мүмкүнчүлүк берилди. Мен ойлойм, талкуу эми эле башталды. Августка чейин дагы талкуу көп болот. Анткени свет бул биздин жашоо. Светсиз билбейм, сиз айткандай Грузияны азыр элестетип кеттим. 2 сааттан берсе бул кандайча болот? Биз баягы эле тезек жагып эле калабызбы дегендей ой жүгүрүп кетти. Бирок андай болбой эле койсун. Биз мен ойлойм, азыркы бийлик да ойлонуп, азыркы ушу биздин эксперттер да өзүнүн сунушун берсе, бир ортомчу, бир жакшы элге керектүү, элдин кызыкчылыгын сакталган ушундай бир чечим кабыл алышы мүмкүн. Бул сунуш катары азыр болуп атат. Силер да жогорку кеңеш ага чейин тарап кетишиңер мүмкүн, бирок ошого чейин силер да өзүңөрдүн пикириңерди айтып, ушу элдин кызыкчылыгын коргосоңор жакшы болот эле дегенде биздин да сунушубуз деп ойлойм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин майдан теле берүүбүз соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.
саламатсыздарбы? Эфирде Майдан.